Саламатсыздар, урматтуу элдик медианын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн Куран окутабыз деген шылтоо менен ар кандай саясий үгүттөрдү жасап жаткандар да бар. Ошол маселе боюнча бүгүн студиябызга Чыныбек Бапайтегин агай дагы чакырганбыз. Агай, ушул боюнча сиздин пикирлериңиз деги эле көрдүңүзбү? Ал жакта эмнелер сөз болду? Анан депутаттарга дагы бир топ сындар айтылды. Ошого кандай баа бересиз? Бүгүнкү иш өз негизи мындай мусулманчылыкты алганда, адам катары алганда дагы тарыхыбызга болуп өткөн окуяларга бир эскерүү күнү катары гана жыйынтыкталышы керек эле. Тилекке каршы ошол эскерүү күнүнүн аркасы мындай саясий шоуга айланып кетти да. Бул негизинен ушул мурунку экс президентибиз тарабынан жасалган кадамдар катары эми уят иш болду. Муну өтө уят иш катары баалайм. Эскерүү күнүн эч убакта мындай бир саясий шоуга айландырбаш керек эле. Бүгүнкү болгон окуяларды карап отуруп мен бир ойго келдим да. Эмне себептен эле бул Атамбаев ушул Кыргызстандын маңдайына жазылып калган, Кудайдан өзү айткандай белекке берилген ушу бир 15-20 жылдан бери Кыргызстанды каалагандай чайкай бере турган бир саясий фигура. Атамбаев болбосо ушу Кыргызстандын келечеги жок, тагдырыбыз тайкы болуп ушу эч жака баса албай калабызбы деген нерсе мени бир ушундай ойго түрттү да. Себеп дегенде буга чейин өзүнүн эле берген мындай бир билдирүүлөрүнөн алып карай турган болсок, 2005-жылдагы дагы, 2010-жылдагы дагы революцияларды башында туруп ошого демөөрчү болгон деген дагы сөздөр бар. Эми дагы келип ушул бир коомду дагы бир өзүнүн кызыкчылыктарын көздөө аркылуу дагы бир жака буруп, ушу бир коомду дестабилдештирүү максатын ошого бир салым салды. Мындай карасак, Атамбаев эмне кландык иш кылган жокпу. Ал ошол жанындагы үй бүлөлүк деген нерсеси гана болбосо, кландык деген нерсе дагы бул тараптардын биригип алып бир уюмдун же болбосо бир пикирлеш адамдардын бийликти башкаруусун кландык деп түшүнөбүз да. Үй бүлөсү болбосо койсун. 6 жыл аралыгында Атамбаев деле кландык башкарууну жасап, колунан келсе келбесе дагы шопурларынан жан сакчы катчыларынан бери мамлекеттик бийликтин жогорку даражасына чейин чыгарып башкарып келгени бул айдан ачык нерсе да. Анан кийин ошондой өзүнөн кеткен калпыстардын баарын унутуп калып эле бүгүнкү күндө Жээнбековго алып келип чаптай бериштин өзү бул натура нерсе да. Негизи баягы эл башкарган эл адамы, баягы маданиятты дагы ала жүрүш керек дейт го. Анан ушул мисалы өткөндө эле Сапар Исаков камалардын астында парламентте саясий өлүктөр деп атаган да. Эми бүгүн Алмазбек Атамбаев баягы чимкириктер деп бир жаман угулат да. Ушундай атап атат да. Эми бул боюнча негизи мындай эмес, баягы маданияттуу сүйлөсө болобу? Сөзсүз түрдө болот да. Эми бул адамдардын деңгээлине жараша болгон нерсе да. Атамбаевдин буга чейин деле митингтерде эмне деп кыйкырып, кимге кандай ат койгонунан бери биз жакшы билебиз го. Аксакалдарга арналган, генералга арналган сөздөрү. Эми ошол нерсени азыр алып келип депутаттарга дагы ыйгарды да. Мен ошол сөздүн өзүн айткандан азыр жийиркенип туруп атам. Мындай салыштыруу деген барып турган пастыкка жатат. Эми өзү түзүп алган парламентти кайра келип анын сөзүн укпай калса, жанагындай нерсеге салыштырып шылдыңдоо бул жакшы нерсе эмес. Эмне себептен мына өзү айтчу эле, митингдер, пикеттердин заманы бүттү, биз маданияттуу түрдө сүйлөшөлү деп. Ал учурда Атамбаев үчүн ошол нерсе керек болуп, бүгүн өзүнүн сөзү жетпей калса, кайра эле баягыдай элди мен жок болсом, мени өлтүрсөңөр, менден башка миңдеген Атамбаевдер кайра чыгат. Көчөгө чыгалы, кыйкыралы деп аткандын өзү дагы бул кишинин өзүнүн сөзү өзүнө каршы позициясынын туруктуу эмес экендигин далилдейт да. Жалпылап айтканда, бизде ушул бир 2005-жылдан бери саясатчымын деп бүгүн мына канча киши барып алып, ошол алар үчүн көчөдө кыйкырып, бекер трибуна болсо болгон оюн айтып калыш үчүн бир топ саясатчылар сүйлөдү. Ким экенин жалпы баарыңыздар билесиздер. Ошол эле учурда баягы мисалы чек арада Баткенде чек араны талкуулап маселесин чече албай атса, бул жактан революция кылабыз деп элди үндөгөн ого бетер козутканга
Эми Атамбаев айтса эле чыга кала турган эл жок азыр. Биринчиден ошол нерселерди айтыштан мурун, мисалы бүгүнкү күндө экономикалык жакка кантип жашоо турмушубузду өнүктүрүп, мамлекетти чыңдайбыз деген маселе биринчи орунда туруш керек да. Анын ордунда баягы эле эски таарынычтар, мен муну салып койсом аны талкалап атат, аны жасасам муну ар көздөй улантпай атат деген эле турумдук эле таарыныч маселелер да. Кошуна мамлекеттердин адрестерине дагы бир топ баягы илгерки эле доолор кайра жаңырды. Мен болбосом ким болот эле дегендей нерселер. Мунун баары туура эмес нерсе да. Анан кийин ошол жасалган иштерди мына тарых музей, тест башка нерселер каймагын калпып алып эле өзүнүн тегерегиндеги, өзүнүн кланындагы адамдарды апакай көрсөткүсү келип атат. Жок дегенде мына ошолорду алып келсем ичип жеп коюптур. Ушулар күнөөлүүсүн ошол эле досуна кошулуп алып, чогуу чаран таап, эл алдында жазалайлы мыналарды. Мен ишенип ушунча акча алып келсем жеп коюптур. Булар акмак экен, мен ушуларга ишенип отуруптурмун деп чогуу чаран бир нерсени айтыштын ордуна алар апакай эптеп жеп кеткенин деле башка нерсесин деле. Каяка кетти алар жебесе? Бирок президентти мен алып келгем деп ушундай өкүнгөн сыяктуу кылып да Эми айтып атат да. ал нерсенин өзү туура эмес да. Алып келсең жөнөтүр да. Анан кийин мен алып келсем ал экен, бул экен, кечирип койгула, мен кайра оңдойм деген нерсенин өзү бул Атамбаевдин бүгүнкү сөзүнө мындай бир укуктук баа берилиш керек деп ойлойм да. Себеби ал ким? Экс-президенттик статусу бар. Бирок ошо Кыргызстанды пластилин сыяктуу өзү каалагандай жасап, мындай коюп, мен жасайм, кечирип койгула, мына жасаган оюнчугум жакшы эмес болуп калыптыр, муну езип ыргытып башкасын жасап берем дегендей эле кеп болуп атпайбы? Бул нерсенин өзү туура эмес. Чоң рахмат агай. Биз болсо элдик талкуу берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, буга чейин бул Атамбаевдин же болбосо мурунку бийлик башчыларынын жакындарын, тарапташтарын дагы бул жакка алып келгенге аракет кылганбыз, бирок алар бизге жооп берген жок. Андыктан ушул агайыбыз менен гана эфирибиз уланды десек болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.